Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 19 август 2022 жыл, мен Бишкек шаарынын батыш тарабы совхоз Фрунзеде жүрөм. Туугандар, ушул жактан бир сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем туугандар. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер азыр объезднойдун жээги, совхоз Фрунзенин батыш тарабы, Ролла заводунун жанында турам туугандар. Сатылуучу квартирасы ушул жерден бир аз эле чыгышты карай басып барганда 200-150 метрдей аралыкта жайгашкан. Анан бул объезднойдон туугандар түз кетсеңиздер, сиздер бул жака Дордойго мындайга бара аласыздар. Чыксаңыздар, сиздер Машине базарда. Сол тараптан Машине базар, оң тарапка карай кетсеңиздер, Сокулук, Гавриловка, Маловадная ушул тарапка карап кете аласыздар туугандар. Анан Бишкек шаарынан бул жерге түз маршруткалар келет. Мектептери бар, садик, поликлиника бары бар экен. Анда мен сатуучуга карай жол алдым туугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу 2 бөлмөлүү сатылуучу квартирага жайгашкан үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйдүн көрүнүшү. Бул жакта балдар ойногон аянтча, бул жакта машине койгонго жайлар бары бар экен. Мектеп, садик бары бар туугандар. Чөй барып келсе болот балдар. Жана видеонун башында айткандай эле маршрутка менен деле кенен сиздер бул объездной менен Дордой тарапка, бул жак менен кенен Бишкекке барсаңыздар болот. Бул сатылуучу квартирага жайгашкан үйдүн подъезди. Ушундай көрүнүштө. Киргенде эле биринчи этаждагы оң тараптагы квартира бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу квартира болуп калат. Киргенде мындай коридор туугандар. Мынакей дубалдары обой экен, потолок гипсокартон, пол ламинат. Анан ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта туалет. Мынакей туалет, дубалдары кафель, потолок пластик, пол деле кафель экен. Анан ушул жерден түз өтсөк, бул жакта бир бөлмө. Негизи квартирабыз 2 бөлмөлүү квартира туугандар. Азыр биринчи бул оң тарапты көргөзөйүн, андан бул жака кирем. Келип отуруп оң тарапка кайрылсаңыздар, бул жакта душ жайгашкан. Дубалдар кафель, потолок пластик, эшиктер анан раковина орнотулуп, сууда чыгарылыптыр. Андан ары ушул жерден да түз өтсөк, бул жакта кухня жайгашкан. Дубалдары обой, потолок пластик, түндүк тараптан терезе орнотулган. Бул жакта раковина орнотулуп, суулар чыгарылган туугандар. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Анан үйүбүздүн отоплениясы туугандар. Паровой отопление, котел менен, электр энергиясы менен жана көмүр менен иштете аласыздар. Бул жерде котелу жайгашкан. Анан көмүрдү кайда жыйнайбыз, этажда жашасак десеңиздер, бул жакта гараж бар экен туугандар. Азыр видео жүрүшүндө ошол гаражды деле көргөзөм. Гараж менен калат. Эгер гаражны албайм десеңиздер, бир аз стенасынан минус кылып койсоңуздар болот экен. Арзандатуу болот. Эгер гаражсыз эле өзүн алам десеңиздер. Эгер кааласаңыздар гараж десеңиздер, азыр гараж менен видеонун жүрүшүндө баасын айтамын. Андан кийинки бул биринчи бөлмө. Потолок гипсокартон, дубалдар обой. Мынакей. Түз чыксаңыздар, балконго чыгып кете аласыздар. Бул жакта балкон жайгашкан. Квартирабыз жалпысынан 45 квадрат метр туугандар. Жалпысынан 45 квадрат метр. Анан ушул эле бөлмөдөн оң тарапка карасаңыздар, бул жакта дагы бир бөлмө бар. Потолок гипсокартон, түндүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Квартирабыз биринчи этажда. 2 бөлмөлүү ушундай квартира экен туугандар. Эми короосуна чыгып, гаражды көргөзүп, калган маалыматтарды берейин. Мен кайра эле сатылуучу квартиранын короосундамын туугандар. Бул мынакей анын квартиранын батыш тарабы туугандар. Бул жакта бир мондай склад бар экен, квартира ээлеринин жана. Бул гараж деле квартира ээлерине караштуу. Эгер ушул гараж менен кошо сатып алам десеңиздер, баасы $21,000. А эгер гаражды албаймын, мага 2 бөлмөлүү эле квартира керек десеңиздер, анда гаражды минус кылып салат экен туугандар. Канча кылат, аны үй ээси менен өзүңүз сүйлөшүп аласыздар. Мынакей бул жакта бир эле гараж эмес, бул жакта мондай тооккана жана бул жакта склад көмүрканалары менен бар экен. Гаражы бары. Баасы туугандар $21,000 гаражы менен.
гаражсыз өзүңүздөр звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эсинин номери экранда болот. Ушул көбүнчө клиенттер мага чалып сурашат туугандар. Менде номерим турат негизи видеодочу. Клиенттер мага чалып алышат. Жок туугандар, видеонун башында биринчи чыккан эси тел деген ошол үй ээлеринин телефону болот. Аны мен видеонун жүрүшүндө 3 жолу чыгат. Видеонун башында, ортосунда жана аягында. Эси тел дегенге звонок кылыңыздар сураныч. Мага деле күнүнө бир 50 звонок келет. Ушундай менин номериме чалып, мен да өзүмдүн номеримди калтырам. Үй сатуучулар кайрылсаңыздар болот деген мааниде. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.